мезгилинде чечилбеген маселеге ынанбагандыктан мен эгер жетекчи болуп калсам элге ушундай бир элдин ар кандай муктаждарын чечем деген максат койгонбуз. жылы Карабулак айылдык кеңешинин депутаты болуп шайланганмын. 2012 жылдан кайра 2016 жылы 6-чы чакырылыштын депутаты болдум. 2017 жылдан 21 жылга чейин Карабулак айылдык кеңешинин төрагасын жетектеп келдим. 2021 жылы биздин депутаттык мөөнөтүбүз бүткөндөн кийин 7-чи чакырылышка кайрадан депутат болуп шайланып, 2022 жыл 31 майынан тартып Дара айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштедим. Айылыбыздын көйгөйлөр көй чечилип жакшы иштер болду биздин айылда. Көйкө тарабынан ушул өнүгүү борбору салынып биздин айылда. Өтө ушу элибизге жакшы болуп жатат. Бул дагы анан көп иш-чараларды өткөзүп атабыз. Эки айылдын ортосунда ошол Тунук суу менен Кан айылынын ортосунда жолу бар 680 километр. Ошону дагы ошол депутаттарыбыз жакшы бюджеттен карап берип, өкмөтүбүз колдоп ошол бүтүрүп бердилер, окуучуларга жакшы болду. Негизинен элдер менен тез-тез жолугушууну өткөрүп турабыз. Элде ар кандай көйгөй жаралган мезгилдерде жеринен чечүү боюнча атайын комиссия түзүлүп, мен биргеликте өзүм баш болуп келип, элдин көйгөйүн жеринен угуп, маселени чечкенге ушундай аракеттерди кылып турабыз. Жөө жүрүүчү жол бул Тунук суу айылы менен Кан айылыны байланыштырган жол. Негизи муну айланып өткөндө 2 чакырымдан алыскы аралыкты камсыздайт. Бүгүнкү күндө биз ушундай бир жөө жүрүүчү жолду узундугу 760 метрге мурдакы айлампа жолдон 2 эсеге көбүрөөк кыскарттык деп айтсам болот. Каттамда кыйналбай бир канча жергиликтүү калкка шарттар түзүлдү десем жаңылышпайм. Жалпы сметалык баасы 3 миллион 262 мың 443 сом болгон. Ошол жергиликтүү бюджеттин эсебинен бүткөрдүк. Дара айыл өкмөтүндөгү көйгөйлөрдү чечүүдө бир канча уюмдар менен дагы иш алып бардык. Бүгүнкү күндө Корея Республикасынын ушундай бир Койка Good Neighbors деген уюмдар бар. Булар менен жерлерде, мисалы айта кетсек, Чег айылында, Жаңы жер айылында, ошо менен биргеликте Жаңы жер, Сары Тала айылдарында өнүктүрүү борборлорун куруп бүгүнкү күндө алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Мындан тышкары бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле айыл жеринде сугат сууда, ичүүчү таза сууларда көйгөйлөр бар. Буларды дагы ирети менен чечип келебиз. Мындан ары дагы ушундай бир элдин ар кандай муктаждыктарын чечип, элге татыктуу кызмат кылабыз деген ойдобуз. Элибиздин өндүргөн айыл чарба продукциясыны сактоо үчүн жалпы көлөмү 5 тонналык болгон мөмө жемир сактоочу муздаткычты куруп баштадык. Жалпы сметалык баасы 20 миллион сомдук. Облусту өнүктүрүүгө багытталган ошол 500 миллион сомдун ичинен биздин
районубузга 125 миллион сом чегерилген. Ошол 125 миллион сомдун ичинен 7 миллионуну ошол баштапкы капиталдык курулушуна жумшап, бүгүнкү күндө иштер башталды. 24-жылдын май айына толугу менен жергиликтүү бюджеттин эсебинен 3 миллион сом каралган. Ошону менен биргеликте азыркы эле айткан ошол Good Neighbors койка уюмдары менен биргеликте 2024-жылдын май айына толугу менен бүткөрүп ишке беребиз. Bundan тышкары Чег айылына көп орунду швейный фабриканы пландаштырып атабыз. Долбоорлору бүтүп калса, муну дагы тийиштүү ар тараптуу инвестициянын негизинде бүткөрүп ишке беребиз деген ишеничтемин. Тоо кыркаларында жайгашкан, жашоо шарты оор. Албетте, мындай шартта элге шарт түзүп бериш керек. Буюрса 2024-жылга пландап атабыз. Кан айылындагы маданият үйүнү курабыз деп пландаштырып атабыз. Ошону менен биргеликте Кан айылына бул биздин районубуздун борборунан алыс болгондугуна байланыштуу өрт коопсуздугу бизди бир аз тынчсыздандырат. Ошондуктан буюрса ошол Кан айылына өрт коопсуздугунун имаратын куруп, өзгөчө Кырдаалдар министрлигине Баткендеги башкармалыгы өрт коопсуздугунун техникаларын алып беребиз деген өздөрүнүн убадалары бар. Эгер техникаларын алып берсе, булардын тийиштүү имараттарын салып берип, бул нерселерди дагы жүргүзө салабыз. Анан эми мен айтат элем, жаштарды иштетиш керек, татыктууларды коюш керек, татыктууларды пайдаланыш керек. Анан улгайгандар өздөрү билип эле жаштарга орун бериш керек да. Себеби мезгилдин мыйзам ченемдүү көрүнүшү. Эми жетекчилер албетте жаш болсо энергичный болушат. Жаш болсо ар кайсы багытка кызыгышат. Жаш болсо чын жүрөгү менен иштешет. Бул жерде биздин айыл өкмөтүбүздүн башчысы чын жүрөгү менен эл үчүн иштеп жатат. Анан бир катар иштери даана көрүнүп турат.